Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Жакшыбы? Балдар, эшик табарайы кандай экен? Ооба. Күндүн табы кайтып калганы менен күн чайып таячы. Балдар, бүгүнкү биздин өтүлө турган сабагыбыз кет өстүрүү. Сабактын темасы мен жана менин үй бүлөм. Балдар, үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Бирдиктүү иш жүргүзгөн бир нече адамдардан турган ынтымактуу топ десек болот. Үй бүлө башчысы ак калпактуу ала тоого теңдешсиз аталар. Апа, эне бул үйдүн куту. Үй ичинде бири-биринин сөзүн угуп, сый мамиледе болсо, ал үй бүлө ынтымактуу, бактылуу үй бүлө. Балдар, үй бүлө мүчөсүндө чоң ата, чоң эне, ата, апа жана балдары, кыздары болушат. Үй бүлө өз мыйзамдары бар кичинекей мамлекет. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемделип, улууларды урматтоого, кичүүлөрдү ызаттоого, идеялык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезими уялайт. Үй бүлөдө уул кыздар эркин жана камкордукта ата-эненин алдында жашашат. Үй бүлөнүн уул кыздары кандай мүнөзгө ээ болуш керек? Алар кичипейил, жөнөкөй, намыскөй, билимдүү, тарбиялуу, аракетчил, эмгекчил, ата аскатуу, эне боорундагы булак. Ошондуктан үй ичинде ар бир мүчөлөрүн сыйлоо кичүүлөрдүн негизги милдеттери экенин билсек болот. Силер балдар үй бүлө мүчөлөрүңөрдү сыйлашыңар керек. Мынакей балдар, үй бүлө мүчөлөрүңөрдүн кандай баалуу экендигин билдиңер. Мындан ары балдар, чоң ата, чоң эне, ата, эне, ага, эне, эже карындаштарыңардын сөзүн угуп, аларды сыйлаганга аракеттенесиңерби? Азаматсыңар балдар. Анда силерге үй тапшырма. Мага силер өзүңөрдүн үй бүлөңөр жөнүндө айтып бересиңер, мен силерден жооп күтөм балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.